Baldarızın geleceği. Kemprat. Verilmek. 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 Кемпрат! Verilmek. Кемпрат! Verilmek. Кемпрат! Verilmek. Требуем сдать их мандат. Verilmek. Кемпрат! 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 Verilmek. Kodekste жазылған біздің Кыргызстандын жери Verilmek. сусуз берилбейт жана сатылбайт деп. Эмнеге ушуну биздин президенттер колдонбойт. Президент колдонбойт. Анткени Verilmek. Кыргызстандын конституциясы баарыбыз Verilmek. Кыргызстандын конституциясы бул конституция жарандык үчүн ар бир жарандык үчүн это святое. Verilmek. Баарыбыз Verilmek. деген Verilmek. ошону эмнеге биздин азыбыз карманбайт. Verilmek. Ушуга суроо да, ушул суроо менен. Рахмат. Siz qaysi жактан келдиңиz? Verilmek. Бияктан жазып атышат, дагы оплачиваемый аялдар чыгыптыр деп. Ушуга жооп айтып коюңуз. Мен силерге макул жооп айтайын. Мен анда бурун эфир жасаганда да мага дагы укмуш немелер келди эле, сага канча берип атат, сен кимдин кишисиң деп. Ошол кишилерге мен айтып кетип элем. Мен силер өзүңөр ушундай суроо узатып атасыңар, сен кимдин кишисиң, сага канча берди деп. Ошол суроону узаткан кишилерге айтып коет элем, силер өзүңөр бирөөнүн кишисиңер, бирөө силерге акча берген, ошон үчүн силер өзүңөрдү элди ойлойсуңар. Мен оппозицияда эмесмин, мен Жапаровдун да кишиси эмесмин, мен Ташиевдики, мен Атамбаевдики, Мадумаровдики да эмесмин, мен өзүмдүкү. Мен кыргыз элим, жерим үчүн, мен жерим берилбесин, элиме тийбесин, мен ошон үчүн гана болду. Ушуну түшүнүп койгула. Эже саламатсыз. Эже саламатсыз. Сиз түз эфирдесиз, кайдан келдиңиз? Бул жакта сатылгандар чыгып атат деп комментарий жазып атышат да. Канча акча алдыңар? Бир сом, бир тыйын алганым жок. Ошондой сөздү чыгарып алыштыр. Бирок эч ким акчага келген жок. Мен өзгөнүн кызымын. Ошто төрөлгөнмүн. Туулган жерим ош шаары, бирок өзгөндүкмүн. Ата энем өзгөндүк. Биз ош өзгөн жолунан өтөбүз, Кампараттан өтөбүз. Ош Бишкек жолунанчы. Жалал Абадтан өткөндө. Бир биз эмес, Баткен областы, Ош областы бүтү өтөт ал жерден. Суу көбүрөөк келгенде баягы Ош Бишкек жолунун жанынан ана кызыл шоробошат жактардан. Жок, Ясы суусу агат. Ясы совхозун, мисалы Өзгөн районунда эле 18 совхоз бар болчу мурун эле. Анын нар жагында бардыгын ошол немеге канча айылды берген, ошол суу сактагыч жаса немесин өзбектерге пакта кылсын деп жардам берди. Ошо союз малында. Ошондо чечилген. Ошол бизди бер жака чыгарып баягы тоо таштарга. Сиз Карабагыштардан болосуңар да? Я. Карабагыштардан. Ошол жерде Карабагыштар болгондо. Ленин жолу. Жеринче. Аны кыргыздын жери да. Ана кыздын тегереги. Жок, кыргыздын жери дейм. Анан Кампаратка суу толсун деп өзбектерге берген жок. Ал законный кыргыздын жери. Кыргыздын жери. Ошого суу толтуруп, буларга неме кылганбыз да, мындай жардам кылганбыз. Ошон үчүн суу сактагыч биздин жерибиз болобу? Законный түрдө. Бүгүн премьер-министр дагы айтты. Өзбекстандын премьер-министри 75-жылы ушул ошондой болгон деп, мындай. Эмне 75-жылкы декларациябы ошондо Москва боюнча биздин картада, Кыргызстандын картада деп айтты. Биз ошол мурун деле ошондой карта боюнча законный болгон үчүн ошол неме болот атпайбы? Кандай десем? Мына силердики өзүңөрдүн депутаттарыңар эмне үн катпайт? Мисалы үчүн
Мен үшін ошол суроо болуп да. Мен өзüm Бишкекте жашаймын. Мына өзгөндөн мына депутат, өзгөндөн 2 депутат бар. Укпай Ошолорго жолугуп чыкпай атат. Чыга албайм. Мен канча жолу келдим. Силердин өкүлүңөр да ошолорго кайрылдыңарбы? Бир мандат округтан мисалы Элмырза Сатыбалдиев, Данияр Төлөнов, Улукбек Ормон партиядан шайланган. Кайрылдыңар ошолорго? Мен кайрылган жокмун, эмесин окудум, баягы көргөндөр билиптир, көрүптүр. Жана чакырылган күнгө барбастан, баягы улакка деп чакырышты го. Ага барбастан андан бир күн мурда барып, бир эле өзү жеке ошо Кемпироватты бойлоп ары бери басып, ошо боюнча эч кимге жолукпай, эч ким менен сүйлөшпөй эле ошонун ары кетиптир. Элге да жолукпаптыр, башкага да жолукпаптыр. Ошо барганы ошол. Эми билбейм ал кандай эме менен барган, кимге жолуккан. Мына азыр комитеттин депутаттары караган атат да, азыр. Биринчи депутат комитетте бар, Адака Мадымаров баш болгон. Мен билгенден Эрлан Көкүлов бар, Чолпон Султанбекова, Жылдыз Талайбек кызы, Шайлыбек Атазов, Айбек Осмонов деген депутаттар бар да. Ошолордон үмүтүңөр барбы? Адака Мадымаровтан, Комитеттен толук билбейм, Эрлан Көкүлов жаш бала. Ал эгерде Адаканын жанында жүрсө ал кыйын бала болот. Ошондой кыйындык жагы бар. Себеби ал тазалыктан баштаган. Шеримден келген ал. Анан ал жерде Исхак Масалиев бар. Анан Султанбековага билбейм. Өткөндө эме кылганда жабык эшик артында чогулуш өткөргөндө алар ошо Турме Каршы добуш берген эме. Элмирза Сатыбалдиев. Жок, комитетте жок. Комитетте жок. Комитетте жок азыр. Мында комитетте ушулар бар. Комитетте Азыр эл аралык комитет карайт да, азыр карайт. Эл аралык комитет жок, общий эмес, биринчи комитет карайт. Комитетте канча адам экенин деле. Комитетте 11 адам болсо керек. Комитетте азчылык кылып атат да. Аз ал аякта болгон эле Адака Мадымаров, эме барбы? Мирлан Самый Кожо бар. Самый Кожо бар. Жок, Мирлан Самый Кожо ал жерде эмес. Атазов бар. Кадырбек. Жок, Мирлан Кадырбек бар. Кадырбек. Добуш берген. Мадымаров. Эрлан Көкүлов бар. Эрлан Көкүлов бар. Эми ушул жерде мына түз эфирдесиңер кайрылуу жасап коюңуздар ошо комитет депутаттарына Урматтуу өзүңөрдүн депутаттар, бала чакаңардын келечегин ойлогула. Бир эле кыргыз жери кыргыздын жери болуп келген Кемпироват. Кемпироват берилбесин. Ошону ойлогула. Алардан үмүт бар, бирок наргылар көпчүлүк болуп калат да. Наргылар Келечекте кара тамга менен басылып калбасын. Наргылар ошо голосту бергениге жооп бериш керек да наргы депутаттар амча. Качан эле ошо Самый Кожо, Адака Мадымаров, Нуржейит Кадырбеков ошолор эле сүйлөйт да. Наргы колду берип өткөзүп берген депутаттар сүйлөш керек да. Унчукпай пул тейип жүрбөйт. УКМдин башчысы Ташиевке кайрыламын. Ташиев 2007 жылыбы, 2008 жылы багыда бул жакта кетип болгондо мен сиздин ушунчалык фамилияңыз ушунчалык неметкен чыккан. Эмне үчүн бир гана сиз ошол немени парламентте закондуулукту колдогонсуз. Эми сиз өзгөрүп кеттиңиз аябай бир жылдын ичинде. Былтыры башкача сөз бергенсиз, быйыл вообще башкача өзгөрүп кеттиңиз. Өзүңүзгө келиңиз. Ташиев элдин жүзүн кийин кантип карайт? Балдарыңыз кантип карайт? Элдин жүзүн. Бул бийлик утурумдук эле. Элиңиз калат кийин. Элиңиз эмгегиңиз менен эскерет. Бул дүйнө жалган дүйнө. Бирок атыңыз чындап калат. Бул дүйнөдөчү же саткын болуп каласыз, же баатыр болуп каласыз. Адилеттүүлүктү бардык эле Кыргызстан мекенинде Кыргызстанды жакшы көрөт, сүйөт. Наргы унчукпай бул тейип кол кое бергендер ham сүйлөгүлө. Журналисттер барсын. Өз ой пикириңерди, жүрөгүңөрдөн чыккан сөздөрдү айткыла. Бул тейип эле унчукпай өткөзүп берип эле силер унчукпай эле өткөзүп жүрө бересиңер наргы депутаттар. Силерди кантип шайлады мен түшүнбөйм, таптакыр силерге. Тактсыз болуп калды. Ушундай болуп атты. Сүйлөшпө. Сиз кайдан келдиңиз? Мен Бишкекте турам, өзүм Өзгөндөн тургунмун. Өзгөн районунун Карадыйкан айылында чоң айылганмын. 20 жылдан бери шаарда турабыз. Бизде ошо кайдыгер эмес, жаран катар өзү келип калдык. Эч бир партиянын чакыруусу менен эмес. Менде эле эч кандай Өзгөндүн баягы өзүм өзгөндүк болгон үчүн биздин жерибиз кетип аткан үчүн күйүп келип калдык да.
Al жерди биздин билишибизче ошо биз бердик, анан алмаштык деген жер бар го. Бул ошо бердик деген жерин булар же саттыбы, же берди, эми баягы факт жок болгондо мен сатты деп айта албайм, бирок ошого эле жакын болуп атат да. Шунчалык жан талкастап бергенге аракет кылгандачы. Анан экинчи болсо, экинчи маселе жана биз алдык деген жерлери бүт илгертен да Кыргызстан жерлери болгон. Жана өзбек туугандар митаамды кылып эле кирип келген жерден кирип тосуп алган жерлерде. Ал Абукада гектар 14 000 гектар жана жайлоонун жерин алдык деп атат. Ошону айтат. Аларды Бекназар аларды алган жок. Алар илгери эле Кыргыздын жерлери болгон да. Болгону бизден азыр 4485 гектар жерибиз Өзбекстанга берилген атат да. Анан мен айтарым да, биз азыр алсызбыз. 100 адам чогулдук эле ак үйдүн алдына. Бирок бизди жүзүбүздү сүйрөп милиция кызматкерлери бу жерге Горький паркына айдап келишти. Анан биз алсызбыз, бирок биздин жараткан Кудайыбыз алсыз эмес да. Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда, чабал экей келип оозунан суу таштап турганда башка хайванаттар айткан экен. Сен эмне ошол отту өчүрө аласыңбы дегенде, жок, мен отту өчүрө албайм. Анан эмне жинде болуп атасың? Мен ошол отту өчүргөнгө аракет кылып атам деп айткан экен. Ошого биз дагы аракет кылып атабыз. Ошо Намрутты да Алла Таала бир алсыз эле бир чиркей менен жок кылып койгон. Өзүңөрдүн байлыгыңарга, бийлигиңерге көп көрбөгүлө. Камчыбек Ташиев өзүңүздүн жакшы сөзүңүз бар. Биз эгерде бийликке келип калсак да оппозиция жүргөндө айткан да, 1 сантиметр да жер бербеш керек депчи. Анан уялбай кантип 4485 гектар жерди биз берген атабыз да. Законный. Анан ошол жерлерди берип алып, анан бул такыр туура эмес, ошол өзүнүн айылына жана парк куруп алганы да бул такыр туура эмес. Кыргызстанда номер 1 эменичи. Ошо Садыр Жапаров, анан Айгүл Жапарова, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров ушу төртөөлө байып кетсин, ушу төртөөлө айылына бирдеме куруп алсын деп сиздерди эл шайлаган эмес. Биз азыр ошо сизди шайлаганыбызга, сизди колдоганыбызга өкүнүп атабыз. Баягы кандай деп айтсам экен, Сооронбай Шарипов дагы ошо акырында төңкөрүш кылоордун алдында мен чыгып айттым эле да. Аз эле убактыңыз калыптыр, жакында жок болосуз депчи. Анткени бийди эл жок кыла албайт экен. Кудай өзү жок кылат да. Жакында сиздердин дагы поездуңуздар келип калыптыр. Ошону күтүңүздөр. Ушул сөздү эсиңиздерге түйүп алыңыздар. Эгерде дагы бир депутаттарга да кайрылуум бар. Ошол сиздерди мекенди коргойт, ошо эл үчүн, жер үчүн иштеп берет деп эл шайлаган эле. Анан сиздер да ал жерде отурасыздар. Мурунку депутаттарды чимкириктер деп ушундай бир сындашат эле. Бирок сиздер болсо жана Абдулла Иманкулов айткандай чычкактар эле болуп калдыңар да. Уунчукпай эле ушул алардын айтканын хоптун айылы менен отурасыздар да. Ошого сиздер бүгүн тарых өзгөртө турган күн да. Бүгүн сиздер бир жакшылап туруп бериңиздер. Падышадан да коркпоңуздар. УКМК башынан да коркпоңуздар. Булар да кетет. Бирок сиздер тарыхта как саткан адам катары, как ошол компроматты бергенге макул деп ратификацияланганга макул адам катары тарыхта калып каласыздар. Ошого сиздердин балдарыңар, чеберелериңер кантип сиздердин бетиңиздерди карайт да. Ошон үчүн бүгүн депутаттардан үмүтүбүз бар, бир тарыхый күн бүгүн кандай болбосун, жана Азамат мырзага каршы чыгып берет депчи. Рахмат, Алла разы болсун.